Ертеден айтам саламды, жерге біз қырғыз заманбы. Айтылу канал жетинчиң алгалатып ой қадамды. Салымыбызды қошсоқ деп, оңдош үчүн заманды. Чай үстүндөн эфирге чакырып эчен адамды. Турган ушул кезекен аны дагың эстесем, алгалап көнүм агарды. Бакыт агам алып барып, ал жагынан такшалып, жүргөндүгүн айталык. Бул каналдан буйруса жакшылыктар угулуп, жалпы элге сөзү сунулуп, турса экен деп тилейле. Бакталайган өзгөчө тумса экен деп тилейле. Кабыл болсун ошондой акындардын тилеги. Устатым Элмир айтчеле, тойгонго кылып канагат. Торпокта жаным багалат, ушул дүйнөң аманат. Устун болуп ким калат? Халкка кызмат кылбасаң, каска калат жаманат. Андыктан Кудай буйруса, кыргызга кызмат кылалың ой. Ошо кыргыйдай гана тез абалап. Өмүрдүн тизмесине кирбей калган, өтүүдө бош күндөрүм бирдей жалган, акындар күнөөсү жок ыйыкчандар арасында бармынбы билбейм. Билбейм арман деп, эл акыны Элмирбек Иманалиев айткандай, бүгүнкү убакта урматтуу телекөрүүчүлөр, Элмирбек Иманалиев өстүргөн уул, өстүргөн муун өзү чоңоюп, бүгүнкү күндө ийгилик жаратып, жакшы бир иштерди аткарып жүрөт. Алардын бири мына кече жакында эле Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 33 жылдыгына арналган 17-чи эл аралык айтышта баш байгени жеңип алган таланттуу төкмакын бүгүн биздин куттуу студиянын коногу Темирбек Матыбаев. Ассаламу алейкум, Темирбек. Биздин студияга кош келиптирсиң. Студиядан көргөнүзгө кубанычтабыз. А дегенде эле, чу дегенде эле сыйлык менен куттуктайлы. Рахмат. Кече мынакей жакшы бир жаңылык уктук, соцсеттерден, интернеттерден ошол 17-чи эл аралык айтышта баш байгени Темирбек Матыбаев угуптур деп биз дагы өзүнчө бир сүйүндүк. Себеп дегенде эми ошол эле эл акыны Элмирбек Иманалиевдин шакирттери, ошол тарбиялаган окуучулар бүгүнкү күндө баягы Элмирбек акындын атын өчүрбөй бир жакшы ийгилик жаратып келатасыңар. Сыйлык кут болсун. Ошол жөнүндө айтып берчи кыскачараак. Рахмат, бар болуңуз байке. Ушундай болду, 17-чи эл аралык айтыш өттү Казак-Кыргыз. Ошого катыштык. Бул жолкусунда көбүн эсе баягы агаларыбыз айтып атат, муун алмашуу деп. Эл акын агаларыбыз калыстарга отуруп, азыр ошол жаштар чыгып баштадык. Анан ошол 31 август күнү Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүндө устатыбыз Элмирбек Иманалиев Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры наамы ыйгарылып, аны жеңебиз Нурзат жеңебизге тапшырылды. Ошондой жакшы жаңылыгыбыз болду. Анан биз кандай ийгиликке жетпей эле жакшырдасак дагы жакшы сөз болуп атса да мунун баары Раматылык устаттын артынан деп билем. Мен ошол кишиге таазим кылам. Жакшы. Темирбек Матыбаев деп мына жаш акындардын катарын толуктап келатасыңар. Анан эми биздин телекөрүүчүлөрдүн көбү билет, көбү билбейт. Бул жигит кайсы жактан болду экен деп. Эми көбү билет Токтогулдан, ошол эле Кетмен төбөдөн Элмирбектин жердеши. Анан дагы ушул Элмирбек Иманалиевге кандай жакындыгыңар бар? Тууганчылык, жолбозу баягы айылдаш катары. Анан Элмирбек Иманалиев ошондой жаш таланттуу бир акындарды каяктан таап алган? Рахмат байке. Биздики жана түн катар түндөй жүрт экен, түтүнү сайын ырчы экен деп куйручу атабыз айткандай, кепкорлору көп чыккан Кетмен төбө деп коет эмес. Ошол Кетмен төбө өрөөнүнүн өзгөрүш айылында, кызыл өзгөрүш. Азыр Элмирбек Иманалиев атындагы айыл болду. Ошол айылдан болом. Анан устатыбыз менен эми мен негизи ошол айтыштарын көрүп, теледен көрүп, угуп, анан таасирленип айтыш коомдук фондуна келгем 2016-жылы. Устатыбызга ошондо шакирт катары ырдап кабыл алынгам. Устатыбыз экөөбүз бир айылдан, анан жакындыгыбыз баягы устаттым шакирт болуп жүрдүк. Анан ошо бир уруудан болобуз. Саяктан болуп келип анан Акканарыктан Соогат деп баары бир жакындыгыңар бар экен да. Жакындыбыз бир 10-чу аталардан барып биригебиз да ошондой. 2016-жылы мына ошол Борборго келдим, Элмирбекке келдим деп атасың, шакирт болдум деп атасың. Ага чейин бир сени көргөн бекен ошол айылда? Унун баласы ырдайт, Темирбек деген бир бала бар. Анысын менен баягы айтып калчу эле. Ырдап 12-11 жашымдан ырдап, мектепте ырдап жүрдүм.
ошол замат эле дароо биринчи ырдаганда көргөндө эле ата энем шаарга алып келип, ушул кыргыз мектеп улуттук компьютерлик гимназия номер 5ке жатакана мектебине алып келген. Ошондон кийин эле анан дароо эле баргам устатыма. Тааныш болуп калдың. Анан шакирт катары кабыл алынып, ошондо барып, ошондо тааныштым устат. Эми ошол Токтогулдан чыккан чоң акындардын бири Туганбай Абдиев ошол эле убакта Элмирбек Иманалиевди алып келип, өзү тарбиялап, өзү өстүрсө, андан кийин Элмирбек Иманалиевди сен алып келип а. Ошол айылдашы катары, жердеши катары, бир чети тууганы катары бул да болсо жакшы жөрөлгө болуш керек. Баягы муундан муунга ошол айылдын, ошол улуу залкарлардын атын өчүрбөй келүүчү. Албетте. Кечеги айтыш боюнча сурайын эми. Биздин бүгүн эфирге чакырганыбыздын себеби да ошол. Абдан кызуу айтыш болду. Биз эми негизи бара албай калдык, бирок баягы соцсеттерден, интернеттерден көргөндө абдан жакшы айтыш болгонун көрүп жатабыз. Бул айтышка кайсы өлкөлөрдөн келди, кандай айтыш болду, кимдер менен айтыштың, жана ошондой эле калыстар тобу кандай баалады? Бул билесиздер, Республикалык айтыш коомдук фонду буга чейин азыр 17-чи эл аралык казак-кыргыз айтышы болду. Ушул айтышты айтыш фонду демилгелеп, кош байге деп, казактан 8 акын, кыргыздан 8 акын кылып, казакка да, кыргызга да баш байге берип уюштуруп келе жатат. Бул жолкусу 17-чи эл аралык айтыш болду. Казак жергесинен 8 төкмө акын келди. Арасынан бирөө өзбекстандык казак экен. Өзбек тууган алар келди. Анан жалпысынан кыргыз акындарынан 10 акын тандалып алынды мунусунда. Мен биринчисинде Данияр Алдапберген деген агабыз менен айтыштым. Экинчисинде Асем Эреже кызы деген эжебиз менен, үчүнчүсүндө Хазирет деген агабыз менен айтыштым. Калыстардын упайы баягы ырыбызга жараша, сөзүбүзгө жараша берди. Ошондой болду. Ал жерде ошол баягы 3 акын менен айтыштым деп атпайсыңбы? Ошол бардыгы эле бир улуттук филармонияда бир күндө болобу же? Күндө бөлүнүп финалга чыгасыңарбы? Биринчи күнү ошол жана Данияр Алдапберген агабыз менен айтышканда, ал баягы биринчи айланма болду да. Ал деле филармонияда. Филармонияда болду. Андан кийин жарым финал, анан финал эртеси болду 31-инде. Биринчи айтыш 30-сунда болду филармонияда. Жакшы, эң башкысы ийгилик жаратыпсыңар. Казак акындарынан алдыңкы байгелерди кимдер алды? Казак акындарынан баш байген Асем Эреже кызы деген эжебиз алды. Биринчи орунду Хазирет агабыз алды. Экинчи орунду Талгат ага алды окшойт, үчүнчү орунду Данияр Алдапберген агабыз алды окшойт. Ушул акындык өнөр, төкмөлүк өнөр, ушул казак менен кыргызда эле бардай ойлойм да мен негизи, жана азыр Өзбекстандан да келди деп атпайсыңбы? Бирок өзү Казакстанда турат окшойт, а? Өзү улуту казак экен, бирок Өзбекстанда тууп ошол жакта жашап калган. Алардын деңгээли кандай биздин акындар менен айтышканда, төкмөлүгү, сөз табары? Мыкты акындар келди. Мыктылары арасынан мисалы Данияр Алдапберген агабыздын ырдаган уктуңуздар. Ошол эле Хазирет агабыз, Шалкарбай деген агабыз келди, казактын атактуу акыны. Мейирбек Султанхан деген агабыз келди. Анан негизи эле баягы казак-кыргызда бул айтыш өнөрү өркүндөп өсүп аткан учуру. Анан баягы казактар албетте биздики баягы турган жерден шыр төгүп, кыргыздыкы баягы төкмөлүк, Манас атадан келаткан Манастын стили менен айтылат. Ал эми казактарда ушул аларды айтыш көп өтүп, баягы даярдыкы көп көргөн үчүн алардыкы мындай поэзияга да жакын сыяктуудай кээде сезилет да. Анан кыргыздар менен казактардын негизи деңгээли баары бирдей, акындардын баары ошондой деп билем. Жакшы, анан багыл эжелер деп калбадыңбы? Чоң улуу эжелер келди деп. Анан эми биздин акындар мына силер, силерден кийинки жаш муундар, жаш акындар чыгып атасыңар азырчы. Ошол эле Элмирбек Иманалиевдин шакирттери. Анан алар жакта дагы ушу жаштар барбы же улуу муундагы баягы улуу биздин акындар менен айтып жүргөн акындар келди жалаң? Жаштардан барбы аларда? Казакта жаштардан бар экен, ошол жана Данияр агабыз, Хазирет агалар, Талгат агалар, Мейирбек Султанхан агалар ошол казактын жаш төкмө акындары да. Мына ошол баш байгени алгандан бери эле мен ойлоп атам да, теле, радиолорго тынбай барып атасың, баймабай барып атасың. Анан биз да бүгүн атайын эфирге чакырдык да. Анан бул суроону өрсөм мүмкүн сен бул суроодон тажапта калган болушуң керек, бирок суробаска болбойт да. Себеп дегенде баягы айтып коет, кыргыздын өрүк комузу кылымды мукамдообушу деп. Өрүк комузуң жөнүндө барган эфирлерде сурап атат. Өзүң башында айттың, ушул демократ, төкмө акын, биздин залкар инсан Токтогул атабыздын
комузу депчи. Бул да болсо бир ырым-жырымга таяп, бул да ийгилик алып келди деген сөздөрүң укуп атпайлы. Ооба, албетте. Ошол комуз жөнүндө да кичине айтып кетпесең болбойт го. Бул комуз кадимки Залкар Төкмө акын устатыбыздан устатынын устаты болгон Токтол Сатылганов атабыздын комузу. Мен ушул айчтырымда атайын черттим. Эл аралык айчта. Бул комузду мага биздин айылда Чоробай деген аксакал бар. Ошол киши белек кылган Токтогул атанын комузу деп. 1900-жылдары Эшмамбет атабыз баягы Кетмен төбөгө келгенде ошол Борбубай аксакал алып жүрүп карап ушундай Эшмамбет атабыз менен жакшы болгон экен. Анан Токтогул ата Эшмамбет атага келип экөө ырдап жүрүп ушинтип жүрчү экен. Анан ошол күндөрдүн биринде тиги Борбубай деген аксакал эме ат мингизиптир Токтогул атага. Ошондо Токтогул ата комузун ырдап белек кылып кеткен экен. Андан Көкүнбай деген баласынын колунда болчу экен. А киши да өзү ырдаган чечен ушундай киши экен. Ал кишиден Чоробай аксакалга өтүптүр. Анан Чоробай аксакал сактап жүргөн экен. Анан айылдан атам экөөбүздү чакырып ошондо берди. Бул комузду оңдоттук. Сынык жерлерин жамады. Ринат Мамбеталиев деген комуз чабабыз, устагабыз. Анан капкактады. Ошентип оңоп берип ырымдап жертим. Албетте бул баягы аталардын мурасы. Бизге дайыма ыйык. Кыргызда ырым-жырым деген бар. Анан мен ошол ырымдап аталардын өнөрү жуксун, аталардай болоюн деген изги тилек менен чертип, кадырлап, кастарлап жүрөм. Жакшы, эми ошол Чоробай деген аксакал дедиң, бул сага комузду алып келип берген. Ал ошол сенин ошол айылда өнөрүңдү көрүп, талантыңды көрүп, мына ушул баладан бирдеке чыгат деп алып келген го. Эмнеге Элмирбек бербей? Атайын сага алып келгени дагы бир өзүнчө бир жакшы жишаан десек болот, Албетте, баягы өзү сактап жүргөн экен, анан чалып айтып калды ушундай мен Токтогулдун комузу бар, үйгө келип кеткиле деп. Анан барсак берди. Анан бул Токтогул атабыздын комузу устатым да бар. Элмирбек Мынаев устатым да, Аалып агабыз да бар, билесиздер, Сыймык агабыз да, Роза эжелерибизде. Анан да акын балдар дагы бар, чертип жүрүшөт. Анан Токтогул атабыз өзү барган жеринде баягы ырдап, батасын берип, комузун белек кылып кетчү экен. Анан өзү айтчу экен, ушундай комузум жок калдым. Комуз сомдоп берди. Анан комузун сомдотуп алып, калганын өзү жасап алчу экен а киши. Анан албетте бул сүйүнүч, кубаныч мен үчүн. Мунун баягы азыркы биздин усталар чабып атпайбы комуздарды? Өрүк комуз деп, баазы асманды чапчыганы бар, арзаны бар. Анан бул комузду карасак, бою башы деле чакан. Үйүндү чыгаруу жактары кандай экен а? Албетте бул баягы эски комуз. Себеп дегенде эми Токтогул атабыз жаман комузду чертпесе керек дейм да. Албетте баягы Токтогул атабыздын колу тийген комуз, анан өзү эле чертиле берет дейсиз. Албетте баягы чертсең бөлөк комуздардан айырмасы бар, үнү баары бир Токтогул атабыздын комузу, Токтогул стилинде да азыркы комуздар чаап жүрүшөт. Анан ар комуздун үнү ар кандай болот. Бирок баягы билесиздер, Токтогул атабыздын комуздарынын баары эле үнү мыкты. А кишинин касиети, колу тийген дегендей баары бир бөлөк да. Жакшы, эми баягы сөздү башка жакка бурбасак болбой калды окшойт. Себеп дегенде биздин көрүүчүлөр азыр сенин талантыңа суктанып, талантыңды да көргүзгү келип аткандыр. Эми көп жерде мына ошол Элмирбек жөнүндө көп төгүп жүргөнүңдү билебиз, Кыргыз эл жөнүндө төгүп жүргөнүңдү билебиз. Дагы башка ошол Элмирбекти эскерип, Залкар акыныбызды эскерип бир төгүп берем. Төгөлө. Устатын улуң Элмирбегиң, улуу көл эле мелмилдеп. Устатын андан эфирден эскерип өтсүн Темирбек. Ойлоп олтурсам, асылым Залкар устатым, ак батасын ал делек. Шакирт болсок экен деп, алдынан ошол бар делек. Устатым ойлоп олтурсам, шакирттерин өстүрүп, эрезеге жеткирип, айта бир шакиртим деп жашады, кыргызым деп жашады. Кыргыз элдин дайыма кыйындыгын атады. 42 жылдык өмүрдө кылымдык эмгек жасады. Ошондой болгон атабыз, атагын айтып жатабыз. Атабыздын ошондой арта берсин салмагы. Ыраазы болсун дайыма кыргызымаң арбагы. Эмиң устатымдын чоң жолун уланткандан бололу. Улуу журтту дайыма кубанткандан бололу. Анткенин ойлоп олтурсам, устаттын орду жогору. Ошондой болгон атамды ар убактан эстеймин.
ар убактан эстеймин, о таалимин эстеп дайыма жаман жолго кетпеймин. Ошондой болгон атанын өнөрү жуксун кыргызга, кыргызстан ойлоп олтурсам устатым улуң Элмирден айтылган эчем бир нуска. Устатым Элмир айт желе Сахарага ыргытса, сайрап өтөм кыргызча, Канадага ыргытса какшап өтөм кыргызча. Дечиң элең устатым, андыктан сиздер эле сиздер дейм, калкым сиздерде калсын бир нускаң. Айбали кол чабуулар болсун. Биздин жалпы телекөрүүчүлөр дагы кол чабып кубаттап колдоп отурган болуш керек. Анан ошол устатым деп калбадыңбы? Элмирбек Иманалиевдин ошол убакта төкмөлүк эмес, жазмалыктагы акын, оончу катары андай касиеттер да барбы сенде? Ыр жазып берип, оон чыгарып берип. Устатым айтчы өзү, бул төкмө акын деген ошол комузчулук, ырчылык, дастанчылык, манасчылык, актерлук, ораторлук, дипломатиялык ушунун баары биригип келгенде төкмө акын деген атка жооп берет деп. Анын сыңарындай анан бизге айтчы, бул баягы күйдүмчок, Секетбайларда үйрөнүп ырдай жүргүлө, Осмонкул айтчы экен, кара жамакты эл ашып кетсе ашпышым угат деп. Анан устатыбыз айтчы, ар тараптан өнөрүңөрдү байыткыла деп. Элмирбек досум экөөбүзгө айтып, силерде азыр мүмкүнчүлүк кенен, жашсыңар, баарына жетсеңер болот деп. Анан биз дагы ошол азыр мен өзүм Кыргыз улуттук консерваториясында окуйм, элдик ырдоо бөлүмүндө. Ошол вокалды үйрөнүп, ырдоону үйрөнүп жүрөбүз. Анан кээде жазып моюбуз дагы бар, жазабыз. Анан бул оончулук деген бул өтө чоң өнөр албетте. Бул дагы бул Кудайдан берилген дар керек го дейм. Анан андай оон немелерибиз жок биздин. Анан жазып, үйрөнүп, ушинтип жүрөбүз. Аракет бар. Бар буюрса. Жакшы, анан ушул төкмө акын болуш үчүн да эми, мисалы мен төкмө акын болсом, окушум керекпи? Же ал деген баягы канга сиңген бир талант болуш керекпи? Себеп дегенде бардык эле иш баягы жигиттин колунан келе бербейт да. Ошо төкмөлүк болуш үчүн эмне кылыш керек? Төкмө акын болуш үчүн. Төкмөлүк өнөр эненин сүтү менен, атанын каны менен өтөт деп айтылат. Анан баягы эң башкысы Кудайдан берилген касиет бул өнөр. Ошонун учкундары болсо эгер адамда, анан окуп, иштеп, изденип, байытып кетсе болот да. Жакшы, эң башкысы аракет керек экен да. Анан ошол бир мындан бир 2 ай мурунбу, 3 ай мурунбу жазган ошол бир айтыштарда каты төгүп атканда улуттук филармонияда баягы элдин баары туруп алып дүркүлөтүп кол чаппадыбы? Ошондо баягы силер гүлүк аттай болуп баягы арышыңар арыпчы. Укмуш бир оондорду, ошектен укмуш бир сөздөрдү таап, бул элдин баягы деми, кол чабуусу дагы силерге шык береби? Албетте, баягы эл сүрөп турса, колдоп турса, кол чабып турса, баягы жерден кызуу сөздөр чыгат, акын ачылат дегендей. Анан баягы сиз айтып аткан нерсе ал өзүңүздөр билесиздер, айтыш фондуга чейин уюштуруп келатабыз. Төкмө көсөтөр бошот долбоору менен устатыбызды 17 январь күнү өзүнүн туулган күнүндө жыл сайын эскерүү концертибиз бар. Ошол концерттерде калабыз, эл туруп кол чаап, ошону көрүп анан тиги Чорбай аксакал комузун берген да. Анан ошентип эскерип устатыбыздын эмгегин эстеп келатабыз. Анан албетте элдин сүрөөнү, деми бул акындарга дайыма элгүү берет, шык берет, дем берет, күч берет. Эл колдоп турса сөз келет, ырдагың келет дегендей. Ошондуктан урматтуу телекөрүүчүлөр, уктуңуздар. Андан кийин акындар ырдап жатканда кол сүрөп туралы. Анан эми ошол Элмирбек Иманалиев жөнүндө бүгүн көбүрөөк сөз боло турган болуп калды. Себеп дегенде анын уулу интернеттерден көрүп калып атабыз, бир колуна комуз кармап, атанын жолун жолдойн дегенби бир чыгып калгандарынчы. Анан ага дагы өзүңөрдүн советиңерди айтып, өзүңөрдүн бир ой пикириңерди айтып жол көрсөтүп турасыңарбы? Албетте. Негизи эле шык барбы атадан өткөн балага? Ооба, устатыбыздын улуу эр улан өзү комузду устатым айтып калчу, өзү эле күүлөө үйдөн үйрөнүп алды. Өзү эле черте берет да. Анан ал музыкалык эмеси жакшы да. Баягы данныйыч, атадан өткөн өнөр дегендей, комуз чертет, ырдайт, концерттен көрдүңүздөр, устатым ырдап аткарып жүрөт. Анан устатым айткып калчу, 12 жашка чыкканда аралаштырып силерге кошом деп. Устатыбыздын ошол ар бир баласында талант бар, ар бир баласы өзгөчө. Алар биздин бир туугандарыбыз, биз дайыма кеңеш айтышыбыз керек аларды.
алып жүрүшүбүз керек дегенде, Кудай буйруса устатымдын ошо улуу баласы Эрулан акын болот деген тилек, ниеттерибиз бар. Өзүнө да айтып атабыз буйруса. Концертте ырдап чыкты, эмпиде буйруса төгүп чык, манас айт деп буйруса. Жакшы, ошондой касиеттерди, жакшы касиеттери бар экенин Элмирбек Иманалиев ошол жаш кезинде эле байкап, силерге баягы айма айткандай керез кылып тапшыргандай болгон экен да. Анан бизде ошо президентибиздин колдоосу менен бир манас театры ачылды. Азыркы убакта манасчыларыбыз, ошол жердеги акындарыбыз бир кызуу иштерди жүргүзүп атат да. Мен билишимче күндө силерде тыным жок да. Bir günü karasang tigil jakta aytышта, bir günü karasang toyda aytышта. Sen al jakta dagы эмгектенесиңби азыр окуу менен эле кошо эле? Биз Манас театрында негизи баягы 17 январда концерт болуп, анан ошондон кийин идеялар айтылып, сөздөр чыгып, бизди чайга чакырып, ошонун арты менен Кыргыз улуттук Манас театры ба Төкмө акын дастанчыларды бириктирип ачылганда, буга чейин манасчылардыкы эле болсо, анан биз ачылгандан кийин бир 9 айда иштедик. Андан кийин анан өз арызыбызды жазып берип, ал жактан кеткенбиз. Азыр Айтыш коомдук фондунда, устатыбыздын Төкмө акындар мектебинде, ошол жерде 10 күндүк деген сабагыбыз бар. Жаш Төкмө акындар чыгып келатат. Мисалы, Жибек деген кызды көрдүңүздөр Айтышта, Бекзат, Рысбек, Баяман, Касиет деген жаш акындар. Ошолор менен баягы Төкмө СССР долбоорубуз менен айыл жерлерин кыдырып, концерттерибизди коюп, ошентип жүрөбүз. Азыр Айтыш коомдук фондунда эмгектенем мен өзүм дагы. Агаларыбыз, эжелерибиз менен чогуу ошол жердебиз. Жакшы, Айтыш коомдук фонд ошол келген балдарды, мисалы келген ошол эле мен акын болот элем, мен ырдайт элем, мен да сиздерде болгум келет деген балдар келип атат, кыздар келет, жаштар. Аларды кандай кылып кабыл аласыңар? Алар үчүн экзамен тапшырыш керекпи? Эми азыр биздин көрүүчүлөрдүн арасында деле баягы эл арасында элдик таланттар бар, катылып, бирок ошол келе албай силерге жетпей жүргөн мүмкүн жаштар бардыр. Албетте. Ал үчүн силерге келиши үчүн кандай максатта, кандай шартта келиш керек? Бизге эң негизгиси баягы төкмөлүк шыгы болуш керек. 10 күндүк сабагында бул баягы Төкмө акындардын илгертен келаткан, устатка шакирт учурашып ырдаган салты дагы да бизде сакталып, ошол келгенде алгач амандашып учурашып ырдайт, төкмөлүк шыгы байкалса, дарамети билинсе эле дароо ошол жерден устаттар бата берип, кабыл алынат. Мисалы азыр Айтыш коомдук фондунда устаттар Шекербек Адылов агабыз, Амантай Кутманалиев агаларыбыз, мынакей Асылбек Маратов агабыз өзү баш болуп, жаштарды мынтип келе, мындай кылгыла деп акыл насаатын айтып, ошол Төкмө акындарды кабыл алып, өстүрүп келатат. Буйруса дагы да Төкмө акын болот элем, Айтышка барам, мен да акын болгум келет дегендерди дайыма биз күтөбүз, эшигибиз ачык. Биз ар бир айдын 10-у, 20-сы анан акыркы күндөрү ошол 10 күндүк сабагыбыз болот. Жалпы чогуу ошол жерден ырдайбыз, алым сабак, айтыш, тема айтыш, эркин айтыш деп мындайча айтканда мастер-класс өтүлөт. Ошол жерге өнөрү бар жаштарды дагы да чакырабыз буйруса. Эң башкысы комуз билиш керек. Албетте комузду билип, Ону жакшы болуш керек, анан төкмөлүк өнөрү болуш керек экен да. Баягы кээ бирөө болот, төкмөлүк өнөрү мыкты, комузду жакшы билбегендер. Кээ бирөө комузду жакшы билет, бирок төкмөлүгү начар. Үйүнү жогу бар. Анан ошонун баарын Асылбек агаларыбыз баш болуп, комузду мындай кылып чертесиң, мындай болот. Тияка вокалы бар, бул жака окуу деп акыл насаатын жолун көрсөтүп, кеңеш берип, өстүрүп келатат. Жакшы. Кетментөө ошол эле Токтогул жергези таланттардын мекени айтып кат го, Токтогулга таш ыргытсаң таланттардын башына барып тиет депчи. Анан эми улуттук консерваторияда окуп атыпсың, ошол убакта вокалдан сабак алып атыпсың, анан кыңылдап анча-мынча ырдап дагы болушуң керек, Азыр ошонун аракет кылып ошон үчүн иштеп келатат. Анда бир ырдап берем. Өзүңө жаккан чыгармадан бирди. Биздин көрүүчүлөр бүгүн, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн ошол акын, Төкмө акын Темирбек Матыбаевдин бир төкмөлүк эле өнөр эмес, бүгүн ырга да жакын, азыр талантын көрөбүз чогуу. Келиңиздер анда ушул Токтогул атабыздын комузу менен Токтогул атабыздын өзүнүн Дүнүйө деген чыгармасына кеттик. Bir günün ötüp getersin, oposu jogu düynönün tübüne kiminge jetersin. Gelerinden a dünyö özöngö bütköne taldaysın.
Кетериңден дүнүйө керүүдөн качкан малдайсың Ой бале. Келериңден дүнүйө от жакпай оргуп кайнайсың Кетериңден дүнүйө солуп бир калган сайдайсың Келериңден дүнүйө жаркырап турган айнексиң Кетериңден дүнүйө түбү бир түшкөн чайнексиң Бул дүйнөдөн не болбойт Бул дүйнөдөн эң ойлосом эли деген кем болбойт Жар куланып суу болбойт Жалгыз өлсөң ачуу болбойт Бул дүйнөдөн эне карып өзөнүм алган толбосо өрүшүгенен төр карып акулар келип агонбосо айдыңы чалкар көл карып улугуңа диле болбосоң анан убара тарткан эл карып Ой бале. Келериңден дүнүйө жайнап бир турган булаксың Кетериңден дүнүйө көрүнбөй калган ыраксың Келериңден дүнүйө от жакпай оргуп кайнайсың күн тийгенде жаркырап гүлөп агып жайнайсың Кетериңден дүнүйө жел тийбей өчкөн чыраксың Келериңден дүнүйө оргуп бир турган булаксың Келериңден дүнүйө от жакпай оргуп кайнайсың күн тийгенде жаркырап гүлөп агып жайнайсың Кетериңден дүнүйө кайрылып карап койбогон кара бир башынан ойлогон кайрымы жок байдайсың атаның арман дүнүйө Ой бале, кол чабуулар болсун. Абдан сонун чыгарма болду. Эми урматтуу Темирбек атайын бүгүн алтындай убактыңды бөлүп биздин куттуу студияга келип өзүңдүн чыгармачылыгында болуп жаткан ийгиликтериң менен бөлүшкөн үчүн ыраазычылык билдирели. Эми убакыт деген учкан куш, бат эле бүтүп калды. Сенин көзүң маектешип отуруп. Эркин микрофон берейин. Жалпы биздин көрүүчүлөр менен коштошолук. Рахмат, бар болуңуздар. Сиздердин ишиңиздерде ийгилик болсун, дайым кыргыз элинде жакшылык болсун, амандык болсун. Баягы элде жакшы бир сөз бар. Эл битиребесин, жер титиребесин, элибизде жакшылык болсун, эл аман болсун, эл ичинде биз аман бололу. Ошол эң башкысы баягы эл болбосо биз ким кырдамак элек, эл болбосо бизди ким көрмөк эле дегендей, эң башкысы ушул кыргыз элибиз эсен болуп бар болсун, биз элге таазим этебиз. Элибиз наркынан ажырабай, салтынан ажырабай, уңгусунан ажырабай, өзөгүнө кайтып, тарыхын таанып, дайыма ушундай бир улуу кыргыз деген кыргыздын илгерки дөөлөтүн берип Кудай бизге кыргыз ушундай таза аруу бойдон дүйнөнү дөңгөрөткөн эл болсун дегенмекчимин. Рахмат Темирбек, сага да чыгармачылык ийгилик каалайлы. Ар дайым ушундай жакшы бир ийгиликтерди багынтып жүрө бер. Биздин студиянын эшиги ачык, ар дайым келип тур. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн чай үстүндө сырдашуу программасынын коногу кече жакында өткөн 17-эл аралык айтышта баш байге нези төкмө акын Темирбек Матыбаев болду. Өзүңүздөр көргөндөй Темирбектин чыгармачылыкта болуп жаткан ийгиликтерин баары өзү айтып берди. Ал эми сиздерге менен коштошобуз. Биздин ошол чай үстүндө сырдашуу программасын биздин Instagram баракчасынан, YouTube каналынан көрүп турсаңыздар болот. Ал эми коштошобуз. Кийинки эфирден жолукканча аман туруп, сак саламатта болуңуздар.